Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Акча окуучу менен бейтаптын артынан ээрчийт. Бийликтин 5 жылдык программасы. Президент Садыр Жапаров 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасын бекитти. Калың документ 91 беттен турат. Спутник Кыргызстан программада камтылган маанилүү учурларды тизмектеди. Материал 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө аткаруу бийлигин реформалоо, жакырчылыкты азайтуу, ГЭСтерди жана жолдорду куруу пландары тууралуу жазганбыз. Экинчи бөлүгүндө билим берүү, медицина, туризм тармактарын кантип өнүктүрүү каралганын баяндайбыз. Кыргыз бийлиги билим берүү, жакырчылыкты кыскартуунун жана экономикалык өсүштүн эң негизги шаймандарынын бири болоорун белгилеп, бул тармакка көбүрөөк көңүл бурууга белсенип жатат. Мектептерде кыргыз элинин каада салты, рухий, адеп, акылактык баалуулуктар мамлекеттик идеологиянын багыты болмокчу. Булак Наждак Чекиткейji. Зайнидин Курманов. Биз кыялданган жогорку билимдүү өкмөт келди. Акыркы бийликке келген кадрлар тууралуу кененирээк талдап, оюңузду айтсаңыз. Акылбек Жапаровду ким билбейт? Ал күчтүү экономист. Ошондуктан анын премьер-министр болуп келиши табигый жана түшүнүктүү. Анын жакшы рекордтору бар. Парламенттин бир нече чакырылышынын депутаты, экономика министри, каржы министри болгон. Буга чейин мисалы Англияда саясатчы каржы министри болбогондо премьер-министр болуусу мүмкүн эмес болчу. Демек ал өз ишин жакшы билет. Анын чоң тажрыйбасы жана харизмасы бар. Ал эми жаңы министрлерге келсек, мен юстиция министри, юридика илимдеринин доктору Аяз Баетовду белгилейт элем. Бул күчтүү дайындоо. Анткени биз укуктук мамлекет куруп жатабыз. Юстиция министрлиги таптакыр бюрократ болуп, абийирсиз жана жөндөмсүз жумушчуларды азыктандыруучу чуңкурга айланган. Баетов ошол абалды оңдойт деп үмүттөнөм. Кудайберген Базарбаев да кайтып келди. Ал кайда иштебесин дайыма мыкты болчу. Саясат таануунун кандидаты. Арзыбек Кожошев биринчи вице-премьер-министр болду. Бул да күчтүү экономист, финансист жана жооптуу жумушчу. Экономика илимдеринин доктору. Дагы вице-премьер-министр Эдил Байсалов эмне деген кадр, эл аралык деңгээлде саясий тажрыйбасы бар. Ошондой эле премьер-министр Акылбек Жапаров баштаган башка министрлер жөнүндө да жакшы сөздөрдү айтууга болот. Биз дайыма ушундай жогорку билимдүү өкмөттү кыялданчу эмеспизби? Мына келишти. Алар ийгиликке жетет деп ишенем. Эң башкысы карапайым элдин муктаждыктарын чечип, эл үчүн иштешсин. Булак Азия Ньюс гезити. Байсалов. Курманбек Бакиев кандай болбосун өлкөбүздүн президенти болгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Ала Тоот 24 телеканалынын 17 октябрындагы эфиринде азыркы бийликтин кадр саясаты тууралуу айтып берди. Байсалов эмне себептен Минкапка Бакиевчилер кызматка алынып жатканы тууралуу кеп козгоду. Курманбек Бакиев 2005-2010 жылдары Кыргызстандын президенти болгон. Апрель революциясынан кийин тактан кулаган. Байсаловдун айтымында учурдагы бийлик өлкөгө пайда алып келе тургандарды оң сол кызыл экенине карабай пайдаланат. Мага конкреттүү түрдө президенттик администрациянын чечимдерди даярдоо башкармалыгынын башчысы Алтынбек Эргешев тууралуу айтышты. Ал президент Курманбек Бакиевдин жардамчысы болгон дешти. Болсо болгондур. Бул өтө мыкты тажрыйба. Кайсы гана мамлекеттик ишмер кайсы өлкөдө болбосун мамлекет башчынын жанында жүрүп, зор тажрыйба топтой алат. Ал чечимдерди кабыл алуу процесстерин карап турат, үйрөнөт. Курманбек Бакиев кандай болбосун ар кайсы кишилердин пикири боюнча ал биздин өлкөнүн президенти болгон. Кайсы көз караштан албайлы. Анын жанында жүрүү бул чоң тажрыйба, өлкөгө керектүү тажрыйба, деди ал. Алтынбек Эргешев 2009 жылдын январынан ноябрга чейин Бакиевдин жардамчысы болгон. Байсалов президенттин жардамчысы анын аракеттери үчүн жооптуу эмес деп эсептейт. Ошондой эле ал туура жана туура эмес чечимдерди көргөн деген пикирде. Бул миллиондогон долларга тете тажрыйба, түшүнсөңүз. Биз башка өлкөдөн кимдир бирөөнү импорт кылып алып келе албайбыз. Шкафты ачып, жаңы адамдарды чыгарып, жумуш орундарга коюп кое албайбыз. Өлкөгө салым кошо ала турган адамдарды колдонобуз. Эч кандай суроо жок. Ким болгонсуң? Балким сен мурда ката кетиргенсиң. Балким сен мурда түшүнчү эмессиң. Баарынын башын бириктирип, улуттук өнүгүү жолуна түшүү керек, деди Байсалов. Бакиевтердин кайтып келүүсү 2020 жылдагы октябрь окуяларынан улам бийликке Садыр Жапаров келгенден тартып бир нече саясатчы Бакиевчил кадрлар кайтып келүүдө деп айтып чыгышкан.
Азыр Бакиевдин кишилери кайтып келип жатат. Журналисттерди сабап өлтүргөндөр коопсуздук органдарына жогорку кызматтарды ээлеп алышты. Кайсыл жерди караба, бардык жерде Бакиевчил кадрлар деп айткан экс-президент Роза Отунбаева 2020-жылдын ноябрь айында, мисалы жакында эле Улуттук банктын төрагасы болуп Кубанычбек Бөкөнтаев бекитилди. Анын талапкерлигин президент Жапаров сунуштаган. Бөкөнтаев Бакиев башкарган жылдары Улуттук банктын төрагасынын орун басары болгон. Ал кезде атагыбыз жаман жагынан чыкчу, биз аркылуу акчалар жулуп кетчү. Бөкөнтаев анын баарын байкачу эмес, кесиптештер дагы андай деле коркунучтуу эч нерсе байкашкан жок. Көпчүлүк добуш менен талапкерлигин колдоп беришти, деди депутат Дастан Бекешев Кубанычбек Бөкөнтаев дайындалгандан кийин. Ошондой эле Бакиев маалында президенттин парламенттеги атайын өкүлү болгон Мурат Үкүшов 18 октябрда президенттик администрациянын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчылыгына дайындалган. Курманбек Бакиев 2005-жылдагы март инкылабынан кийин, ал кездеги президент Аскар Акаевдин режими кулагандан кийин бийликке келген. 2010-жылдын 7-апрелинде 87 киши каза болгон элдик кагылышуунун жыйынтыгында Бакиевдердин бийлиги кулатылган. Алардын ордуна бийликке Роза Отунбаева баштаган убактылуу өкмөт келген. Бакиев болсо үй бүлөсү менен Белоруссияга качып, азыркы учурга чейин ошол жакта жашап жарандыгын алган. Үстүбүздөгү жылдын август айында мурдагы президент Аскар Акаевдин Кыргызстанга келгенден кийин Бакиевдин кайтып келүүсү тууралуу кептер кайрадан жанданган. Акаев болсо Комтор иши боюнча суракка чакырылып, ал бир канча убакыт өлкөдө болуп, кичи мекенине барганга дагы жетишкен. Анда саясат талдоочу Сейтек Качканбай бийлик коомчулуктун маанайына байкоо салып жатканын айткан. Бакиевди алып келгенге даярдык жүрүп жаткандай сезилет. Башкы прокуратуранын билдирүүсүндө, эгер келип калса кармайбыз деген менен аны толугу менен жоопко тартабы башка маселе. 2-3 ай сурап коомчулукка чыгарып коюшу мүмкүн. Учурда коомдогу маанайды байкап, тамырды тартып көргөндөй туюлуп жатат, деген ал Азаттыкка курган маегинде. 2016-жылы сот 7-апрель окуялары боюнча бозгун президент Курманбек Бакиевге карата 30 жыл эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. Мындан сырткары 2020-жылдын декабрь айында президенттик шайлоо алдындагы үгүт иштеринде Садыр Жапаров эгерде эл кечирсе, бозгун президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди Кыргызстанга кайра алып келүүнү убадалаган. Курманбек Бакиевдин башкаруусунда учурдагы президент Садыр Жапаров анын кеңешчиси жана коррупция менен күрөшүү боюнча комиссар болгон. Ал коррупцияны алдын алуу боюнча агенттикти жетектеген, бирок Бакиевдин башкаруусу анын баласы Максимдин рейдерлиги, журналисттердин өлтүрүлүүсү жана коркутуусу менен белгилүү. Бирок Жапаровдун айтымында анын коррупция менен күрөшүү үчүн ыйгарым укугу жок болгон. Эгер адилеттүү карасак, 2010-жылдагы окуяларга Бакиевдер гана күнөөлүү эмес, башка адамдар да бар. Биз бул ишке жете элекпиз, баарын көтөрүп чыгып изилдеп тергеш керек. Кыргызстан 10 жылдан бери аларды экстрадация кылууну суранып жатышат. Башкы прокуратура суранган, Атамбаев суранган. Андан кийинки бийликтегилер дагы бул теманы көтөрүшкөн. Биз 10 күндөн бери эле иштеп жатабыз, бирок мен мурдагы бийликтегилердин ишин улантам, деген Жапаров былтыркы жылдын ноябрь айында президенттин милдетин аткарып жаткан учурда. Булак, клуб Чекит Азия.